Саламатсыңарбы достор. Кан жол деп коет. Мына кан жолдо турам. Бекжан деген инибиз жакында эле авариядан каза болгон жер. Ай жаштар. Жол кырсыгынан бир байкасаңар болбойбу айнанайындар ай. Мына Ак Жолтой, Майра Керим кызынын уулу Ак Жолтойубузда колуктусу менен ушу жол кырсыгынан кетти. Эми Бекжан Темирхан уулубуз кетти. Мен эми эстрада дүйнөсүнө көп кызыкпайм, бирок Бекжандын ырларын каза болгондон кийин угуп көрүнгөн ютубтардан издеп көрсөм, жакшы таланттуу бала экен да таң көр жарыктык ай балам ай. Ырларын сонун тандачу экен, сөзгө маани берчү экен. Кайсын ырдабасын өрттөнүп жанып, ушунчалык душасы менен ырдаган азамат экен. Тигине теректин түбү ош жерге даап бара алган жокмун. Тигине машинаны сүйрөп чыккан издери турат. Аябай тар жер, күн тийбес, гололед экен. Катуу келаткан алдырбайган да. Бар жүрдү деле сүзүп өтүп кетти. Бар жүрдү да. Эми Бекжаныбыздын жаткан жери жайлы топурагы торко болсун, бирок айнанайындар абайлагылачы. Учуп күйөсүңөр да. Мен деле жаш болгом туура. Атам алып берген жашыл жүгүлү бар эле, ошону минип алып. Ай тайгалак эмне болмогула деп мен дагы учуп күйүп жүрүп, бир-эки жолу тегеренгенден кийин анан түшүнгөм. Жол деген опасный экен деп. Кээ бир жаштарга айтсак, агайыңыз жаксакал, маңдайга жазганын көрөбүз дейт. Эй, маңдайга өзүбүз жазып алып атпайбызбы? Кудай айтат, сактансаң сактайм деп. Могу негизи кандуу жер. Ушул жерден 1983 жылы 3 январда мына 40 жыл болот экен. Автобус кирип кеткен. 30дан ашык адам каза болгон. Автобустун ичинде 60 адам бар экен, түнкү рейсте. 83 жылы 3 январда. Ошондо Жетөбүз районунун ар бир айылны кан жутуп, боздоп ыйлап калган. Биздин айылдан эле экөө каза болгон. Мырзабек деген азамат жигитибиз бар эле. Ал кезде советтик учур эч кандай үн чыгарбай, жылма компенсация деле төлөгөн жок ошол каза болгондорго. Болгон өкмөт тарабынан түнкү автобустун рейсин токтотуп койгон, анан битти. Анан кийин эме машинелердин баары жаңырды, өрттөн күйүп турабыз, жашпыз. Айнанайындар, өзүңөрдү аябасыңар да ата-энеңерди аягылачы, ата-энелерди боздотуп, жарларды боздотуп. Мына эми могу Бекжан деген татынакай жигит экен, сүрөтүн карап туруп жүрөгүм ооруйт. Ата-энени жоготушкандай экен, мен жакшы билем. Ай атаң көр, ай акырын айдагыла жигиттер, айтса эле, айт жанакындай маңдайга жазганды көрөбүз дейсиңер. Сактансаң сактайм дейт. Казактардын момундай бир ыры бар экен. Токтобойсуң тийгенче ташка башың, ылдамдыкты ашырып мактанасың. Бул дүйнөдө алганың шашып барып, о дүйнөгө апарып таштабасың дейт. Кандай таамай айтылган, я. Кубанып машина алабыз. Ошону сактанып айдабайбыз. Мен кан жолдо көп жүрөм, бүткүл Кыргызстанды кыдырдым. Далай аварияларды көрүп, жаш жигиттердин мерт болгонун көрүп, далай жүрөгүм сыздаган. Эми могу Бекжан периштенин дагы кайгысы бизге сабак болуш керек. Жаңа эле үйлөнүптүр, үй бүлөсүнө кайрат айтам, ата-энесине кайрат айтам, колкусуна кайрат айтам. Абайлагылачы айнанайындар, ай абайлагыла. Мына момундай бекеринен кан жол дебейт да. Ар бир жерде мына кара, каза болгондордун момундай эстеликтер. Ушул эстеликтер деле бизди кичине эске салып кой дебейт да. Просто
Жүрегі ауырыйт. Көрдіңіздер бі? Давай. Жаштар айналайын, ақырын айдап, ременді тағынып, ұшып күйбей, жетесіңер жеткі жерге. Шашпағылачы. Эме жол кырсыгында каза болгондордун арты кайырлуу болсун, башка айтарыбыз эмне? Күлгүндөй азаматтардын кетип атканы бизди күйгүзөт.